Урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, бүгүн сиздер менен биз талкуулай турган негизги тема үй бүлө канткенде бекем болот. Биз кыздардын колун кармагандан уяктык. Карап, тике карап сүйлөгөндөн уяктык. Кокуй кызым ошол жака кетти, эми өлүгү ошол жактан чыгат. Кызымды көрбөйм деп төркүнү ошон үчүн жана көлөкөдө бактым эле, көкүлүнө мончок тактым эле деп узатып атпайбы. А бизде тескерисинче болуп атпайбы. Бүгүн кетти эле, эртең калыңын алгандан кийин келип калат да кайрачы. Кыргызда жакшы сөз бар. Кыздын кыздай, кыштын кыштай болгондугу жакшы деп. Бул жерде мисалы үчүн ошонун баркын кетирип аткандар кимдер? Ушу барктабас жана өзбек ажы айткандай эшектер да туурабы? Жашоодогу ордун аялым менен жашаймын. Ал келечектеги балдарымдын энеси деп кабыл алышкан. Ислам эмнеге жооп берген болсо, мисалы 3 жолу жолугуп туруп ал дедиби? Кыргызстанда эркектердин көбү да, мисалы үчүн арак ичет туурабы, барчу жагына барат, бири-бирине мактанышат. Менин 2 ойношум бар, сен канча ойношуң бар депчи. Мисалы үчүн көчөнүн аркы башынан келатканда аксакалдар, кыздар бурулуштан чыкканда ал кыз жок болуп кетет эле.